Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары, амансыздарбы? Мен сиздерге азыркы чыгарылышта газоблок чыгаруучу миксер аппараты сатыкка чыгып жатат, ошону тартып берейин. Анда эмесе бул аягына чейин көрүңүздөр видеону. Абдан кирешелүү бизнес десем да болот. Анда эмесе мен сиздерге баардык маалыматтарды так айтып берейин. Лайк басып бизди колдоп туруңуздар, туугандар. Бул миксер аппараттын кожоюну менин жанымда турат. Азыр мен суроолордун баарын берем. Байке, сиз кеңири так жооп бериңиз, Байке, бул миксер аппараты бул самодельныйбы же заводскойбу? Бул колго жасалган, атайын Казакстандан заказ менен жасаткан. Казакстандан заказ менен жасап турсуздар, Ооба. Качан келди эле бул жака? Былтыр күзүндө келген. Иштедиби бул? 120 кирпич чыгарып, пробный иштетип көргөнбүз. Пробный чыгарып, мындайча айтканда практикадан өттү, Ооба. Так, Байке, эмнеден баштайбыз? Анда бул трехфазкабы же бир эле фазабы? 220 вольтка атайын заказды ошондой суранып туруп жасаткан. Жакшы экен, трехфазка издебестен. Анткени көп жерде трехфазка жок да. Тура. Токко саят болду, кетти иштейт экен да. Так, Байке, эми бул бачок ичи канча кирпич чыгарат? Бул бачоктун ичинде 12 газоблок чыгат да, стандартта. 12 размери 20-30-60ка. Стандарт 20-30-60та 12 газоблокту чыгарып берет. Так, ошондо бул иштөө тартиби ичине баарын салат, өзүнүн сементин, суузун, сместерин, аралаштырып туруп. Канча убакыт аралашат ошол? Баарын салгандан кийин 5 минут аралашат. 5 минут аралаштырып туруп эле. Андан кийин ошо бул кран экен, Бул кран менен бул калпка куят. Ооба. Бул дөңгөлөктөр бар турбайбы? Каалаган жерге аполовкаңызды орнотосуз да. Аполовка калпты коюп туруп эле, дөңгөлөк менен сүйрөп келип туруп эле, каалаган жерге кранды ачат. Ачып, Ачты, куюлду, кайра салды. Кайра аралаштырып. Ошо менен 5 минут аралашты, кайра куйду. Сонун экен. Байке, бул канча бир күндө канча кирпич чыгарса болот экен? Эгер күч жетиштүү болсо, буну менен бир 600гө, 700гө чыгара алат да. Охо, 600, 700. Байке, эгер сыр болбосо, секрет болбосо айтып койбойсузбу? Бир кирпичтен канча акча киреше калат экен? Эми азыркы күндө мисалы үчүн 145 сомдон болуп атат баасы. Сырыөнүн баарын алып эсептесең 100 000 сом болот да алчы. Ошо менен 1000 кирпичти сатсаң 145 000 болот. Ошо менен таза киреше 45 000 барып калат да. Ошондо бир кирпичтен 45 сом калат экен, 45 сом калат экен. Эгер жакшылап иштесе бир күндө 1000ди чыгара алабы? Чыгарат эгер кол. Бүт расходтон тышкары, жер болсо, балдар активн иштесе, 1000 кирпичти чыгарса, таза киреше 45 сомдон калса, охо, бир күндө 45 000 киреше кирип кетет экен, туугандар. Көрүңүздөр ушул аппаратты, ким эгер жумуш издеп жүргөн болсо, мына туугандар, бул миксер газоблок, бул газоблок анан пеноблок болуп бөлүнөт негизи, Ооба. Негизи газоблокту көбүрөөк жактырышат, Газоблокту азыркы күндө түштүктө анан Бишкек шаарында көп колдонуп, кабат үйлөрдү салып атат да. Туугандар, жылуулук боюнча буну дагы эске алып коюңуздар. Газоблок башка экен, пеноблок башка, туугандар. Газоблокту мен да угуп калып элем, негизи пеноблокко караганда газоблокту жакшы дешчү эле да. Бул ошол именно ошол газоблок чыгаруучу, мындайча айтканда, мынакей миксер аппараты, туугандар. Атайын заказ менен Казакстандан жасатып келген экен. Так, Байке, эми бул калпы боюнча тартайлы да. Бул кандай болуп иштейт ошондо иштөө системасы? Мындан тышкары бул резкасы да. Бул резкасы, ушуга аполовкаларын коёт, астына, капталына. Мындан тышкары 10 аполовкасы бар. 10 аполовкасы бар. Аларды бул жасап туруп, даяр сырыөнү куйгандан кийин аполовканын четтерин чечип туруп, андан кийин резканы коебуз. Бул резка. Так, ошону коюп туруп, размерлери менен бул жерден кессе 10 см 20, бул жагы 30 болуп стандарт, и узун 60 болот да. Кыскасы өзүң каалаган, мисалы заказ түшсө, бирөөлөр айтат да, мага 10 см эле үйлөрдүн 5 комнат 10 см-ден эле кылып туруп. Андан кийин куюлган нерсени буну менен бул резкичи турбайбы? Менен эле салып туруп эле. Мынары арадай кылып эле, мондай болгондо баары кезип мынакей ушундай болот да. Бул эми в принципе иштөө системасы оңой эле экен да. Өтө оңой. Оңой эле экен. Мынакей туугандар, караңыздар. Бүт мындайча айтканда комплекттин ичинде бар экен. 10 аполовкасы менен. Бул нерден кармап туруп эле сүйрөй берет экен да, каалаган жакты. Аполовканы орнотолуп. Жеңил экен, сүйрөгөнгө. Туугандар, сонун экен. Сонун экен, туугандар. Мына жакты. Эми
Канча деп атасыз? Баазын айтыңызчы. Азыр 400 миңден сурап атабыз. Келишим түшүп беребиз. Так, 400 миң сурап атасыз, соодалашса бир аз түшүп бересиз, Ооба. Варианттарчы, варианттар. Вариант жарымысын, если акчалай, жарымысын мал менен болсо да болот. И автоунаа да каралат. Унааларга да алмаштырса болот. Каралат. Туугандар, караңыздар, сиз үчүн жакшы варианттарды айтып жатат. Айдап жүргөн машинаңызды бул байке жактырса берип салып туруп эле, ал машинаңызды мындайча айтканда кайра иштетип машина сатып алсаңыз болот экен да. Кирешесин көрүп атасыздар туугандар. Оңой киреш эмес. Эгер 1000 чыгарсаңыз 45 миң. Мейли 500 чыгарган күндө деле 20 миңдин тегерегинде киреше түшө турган болсо, жайкы сезондон күн сууганга чейин канча деген киреше киргизсе болчу да экен да. Мына туугандар, мынакей бул адрес Таласта, Талас шаарында. Кимге жактырсаңар, эгер ушуну алып иштетем дегендер болсо, ойлонуңуздар, бул дареги Талас шаарында. Эгер кимге кызыктар болгон болсоңор, төмөндөгү экранга номерди чыгардык, ошол экранга чалыңыздар туугандар. Анда эмесе, кийинки чыгарышка чейин сак саламатта болуңуздар.